Соқлық району Совхоз Фрунзе айылынан 14,5 га 11,5 размерінде толық шарты менен болгон үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Так тарегин айта турган болсок, Северная көчөсү 20-даректе жайгашкан. Ушул көчө тарабы биз турган Северная көчөсү, аябай кенен көчө. Көрдүңүздөр, Анан үйүнүн астына ушундай чакан болгон балдар ойноо аянтчасын дагы куруп койгон. Бул тарабында болсо ошол отурганы столу дагы бар. Анан көчө тарабына ушундай интернет кабелдери дагы тартылып келинген, суу свети бар, жер астынан таза суусу дагы чыгарылган туугандар. Анан бул жак жагы болсо, азыркы учурда иштеп турган мебельный магазин, кааласаңыздар продуктовый магазин кылып иштетсеңиздер дагы болот. Үйдүн ичине кирели, туугандар. Баасы 150 000 доллар, сүйлөшүү жолдору бар. Дарбаза калиткасы орнотулган. Бул жер кире бериш жайы, үйдүн асты аябай кенен. Сплошной навес орнотулган, бардык брусчаткалар басылган. Ушул сол тараптан биринчи ушул эшиктен кирип сиздерге тааныштырып баштайлы. Бул эшиктен киргенде эле бул жагы склад бөлмөсү, швейный цехке ылайыкталган полкалары дагы бар. Бул жагында иштеп турган швейный цехи дагы бар. Азыркы учурда швейный цех ушул жерде кызуу иштеп жатат. Кааласаңыздар, алсаңыздар, иштетсеңиздер дагы болот. Андан ары жүрүңүздөр. Бул жак жагында болсо, ошол швейный цехке ылайыкталган крой кырккан местасы бар. Мынакей. Крой кырккан жери, столдору бардыгы даяр. Ушул жерден кройду кырккан, бул жакта машинкалары дагы бар, туугандар. Анан бул тарабында ошол жуунуучу бөлмөсү, душ, раковина, ваннасы ошол жакта дагы жайгашкан. Үйдүн ичине кирейли. Бул тарабында кошумча курулуштары, сарайлары бар. Үйдүн ичине чыккандан кийин бир катар дагы сиздерге көрсөтөбүз. Үйдүн сырты жылууланып, пеноплекс менен жылууланган. Жалпы жылытуу системасы электрический. Кире бериш жайы, коридору. Мынакей, киргенде эле колду жууп кирет экенсиздер. Раковинасы бар. Бул жагында гардеробный шкафтары, бут кийим тизе турган тепкичтери турат. Анан бул жери кире бериш холл. Кенен болгон угловой мебелдер жайгашкан, чай иче турган стол турат. Анан бул жагында ТВ зонасы, бул тарапта жаш балдар бөлмөсү. Детский спальный. Андан ары бул жагында болсо кирме чыкма болгон 2 бөлмө. Мынакей кенен болгон зал бөлмөсү, бул жагында ТВ зонасы, анан бул жагында ошол мебелдери дагы жайгашкан. Анан бул тарабы ошол 2 жаштын бөлмөсү, чакан болгон бөлмө. Бул тарапта ТВ зонасы, пластик терезеси коюлган. Көрдүңүздөр, бул тарабында болсо ашканасы, кухнясы, холодильниги, анан раковинасы, газ плитасы, вытяжкасы бардыгы коюлган. Бул тарапта ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Мынакей туугандар. 2 кишилик диваны, бул жагында кийим сала турган шкафтары турат. Бул тарабында болсо жуунуучу бөлмөсү. Душ, раковинасы, анан стиральный машинасы, аристон бардыгы коюлган. Бул тарабында болсо ажатканасы 2 түрлүү, көрдүңүздөр. Анан ушул спальный бөлмөсүнүн астында дагы пол гриби дагы бар, туугандар. Жүрүңүздөр, эми сырткы курулуштарын бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Анан суу свети бар, жер астынан дагы таза суусу чыгарылган. Анан кошумча иштеп турган цехи дагы бар. Анан артында сарайы, азыркы учурда үйдүн ээси тоок карайт экен. Мынакей. Бул тарабында ошол сырткы ашкана. Навестин асты 2 раковинасы бар. Бул жагына кол жууганы, бул жагында идиш аяк жууганы. Бул четинде болсо мангалы жайгашкан. Бул жагына эттерди, шашлыктарды бышырсаңыздар болот. Бул жагы очок. Анан бул тарабында ошол тамак аш даярдай турган столу дагы турат. Мынакей, үйдүн арт тарабына ушул жактан чыгасыздар. Бул жагында дагы өзүнчө бир ход бар. Мал жандык баксаңыздар, мал жандык карасаңыздар, ушул тараптан дагы киргизсеңиздер болот. Андан ары жүрүңүздөр. Бул жагында болсо үйдө жалпысынан 2 септик бар. Бирөөсү бул жерде, бирөөсү бул тарабында жайгашкан. Жана мен айткан кошумча курулуштары бул тарапта. Көрдүңүздөр, азыр бир катар көрсөтөбүз. Мынакей, кызыктын баары ушул жерде экен. Бул жагында мынакей жер астынан таза суу чыгарылган. Жыл 12 ай жазын, кышын суу чыгып турат туугандар. Бул тарапта болсо бак тарактары, келес, алма, черешня бардыгы бар. Жүрүңүздөр. Бул тарабын эми көрсөтөйлү. Кошумча курулушун. Азыркы учурда бул жагы мебельный цех катары иштетип жатат экен. Кааласаңыздар мебельный цех катары, кааласаңыздар сарай катары иштетсеңиздер дагы болот. Мынакей, иштеп турат азыркы учурда. Бул жер
чоң бөлмө экен. Бул тарабын салафан менен ортосын тосуп коюптур. Мынакей. Бул жагы дагы ошол швейный цех. Көрдүңүздөр, мынакей. Столдордун беттерин жасап атат экен азыр. Андан ары. Бул жагы тоокканасы, мынакей. Тоокканасы. Бул жакта караңыздар, чөчөлөрдү да чыгарып атат экен, шартты кылып коюптур. Бул жагында өрдөк газдары жүрөт. Бул тарапта болсо чыныгы сарайы ушул жерде туугандар. Кой карасаңыздар дагы болот экен, же чоң тоок фирма кылып койсоңуздар дагы болот. Кой караганга ушундай акырларын дагы жасап койгон. Мынакей. Анан бул ушул сарайдын үстүнө бир чөп жыйнаганы дагы орундуктарды кылган, навестерди жасаган. Анан бул тарабында ошол азыркы учурда тооктор ушул жакта жатат, тоокканасы. Көрдүңүздөр, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Эсим номери Апсенияда турат. Сокулук району, совхоз Фрунзе айылы, Так дареги, Северная көчөсү 20-чы даректе жайгашкан. Толук шарты менен болгон үй, көрдүңүздөр. Баасы 150 000 доллар, сүйлөшүү жолдору бар. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикирден калтырып, лайктан басып коюңуздар. Ассаламу алейкум.